Тажикстандын Дүйшөмбү шаарында көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин өкмөт башчылар кеңешинин кезектеги жыйыны соңуна чыкты. Анын алкагында 14 маселе талкууланды. Бул экономикалык өз ара аракеттенүү, эркин тейлөө соодасы жөнүндө келишим долбоору, КМШга мүчө өлкөлөрдүн интеллектуалдык менчик рыногун уюштуруу, өлкөлөрдүн энергетиканы инновациялык өнүктүрүү жана алдыңкы энергетикалык технологияларды иштеп чыгуу жаатындагы кызматташтык концепциясы жана башкалар. Мухаммедкалый Абылгазиев кеңешмеге катышуу алкагында Казакстандын, Өзбекстандын жана Россия Федерациясынын премьер-министри менен жолугушту. Кыргызстан жана Казакстан өз ара товар жүгүртүүнү 1 миллиард АКШ долларына чейин көбөйтүүгө максат коюуда. Мухаммедкалый Абылгазиев кеңештин алкагында казакстандык кесиптеши Бакытжан Сагентаев менен жолугушту. Кыргыз-казак союздаштык мамилелери тиешелүү динамикага жетишти. Активдүү саясий экономикалык диалог сакталып, талашсыз түрдө эки жактуу өнөктөштүктү, мазмундук толтурууну шарттаган бардык деңгээлдеги байланыштар жүргүзүлүүдө, деди Мухаммедкалый Абылгазиев. Андан тышкары эки өлкөнүн мамлекет башчылары тарабынан өз ара сооданы 1 миллиард АКШ доллардан чейин көбөйтүүгө багытталган милдеттер коюлгандыгы, бул өз ара товар айлантууну өстүрүү жана соодадагы тоскоолдуктарды четтетүү үчүн шарттарды түзүү максатында өз ара тыгыз аракеттешүүгө түртөөрүн айтты. Өз кезегинде Казакстандын премьер-министри эки мамлекеттин башчылары тарабынан өкмөттөрдүн алдыда коюлган пландарды жүзөгө ашыруу зарылдыгын белгиледи. Кыргыз-Өзбек мамлекеттик чек арасынын калган тилкелерин тактоо жөнөкөйдөн татаалга принциби боюнча улантылууда. Бул иште чоң прогресс бар. КМШ өкмөт башчыларынын кезектеги жыйынынын алкагында Мухаммедкалый Абылгазиевдин өзбекстандык кесиптеши Абдулла Арипов менен жолугушуусу орун алды. Өкмөт башчы 2017 жыл чындыгында Кыргыз-Өзбек мамилелериндеги арымдуу жылдардан болгондугун айтты. Жанада биз Кыргызстанда Өзбекстан менен калыптанган өз ара ишеним жана стратегиялык өнүктүктү абдан баалайбыз. Биз алынган темпти басаңдатпастан Кыргыз-Өзбек кызматташтыгын жана өз ара аракеттешүүсүн тереңдетүүгө жана кеңейтүүгө ниеттенүүдөбүз, деди Мухаммедкалый Абылгазиев. Ал эми Абдулла Арипов Өзбекстан ачык кызматташтыкка жана ал үчүн бардык зарыл шарттарды түзүүгө даяр экенин билдирди. Дүйшөмбү шаарында КМШнын өкмөт башчыларынын кезектеги жыйынынын алкагында Мухаммедкалый Абылгазиев жана Дмитрий Медведев эки жактуу кызматташуу маселелерин талкуулашты. Абылгазиев өлкөлөрдүн ортосундагы соода-экономикалык кызматташуу деңгээлинин оң өнүгүү динамикасын кубануу менен белгилөө болот деп билдирди. Ал ошондой эле Россия тараптын санариптик өнүгүү маселелери боюнча министрликти түзүү чечимин келечекте биргелешкен долбоорлорду ишке ашырууда тажрыйба алмашууну шарттай тургандыгын канааттануу менен ырастады. Өз кезегинде Дмитрий Медведев эки тараптуу Россия-Кыргыз мамилелери динамикалуу түрдө өнүгүп жатканын белгиледи. Ал экономикалык кызматташуунун маанилүү багыттарынын бири энергетика болуп саналат. Биз өз тарабыбыздан эки өлкөнүн өкмөттөрүнүн алдына коюлган милдеттердин жүзөгө ашырылышы үчүн бардык күч-аракеттерибизди жумшайбыз, деди Дмитрий Медведев. Соңунда Россия өкмөтүнүн төрагасы учурдан пайдаланып, Мухаммедкалый Абылгазиевди футбол боюнча дүйнө чемпионаты 2018 ачылыш салтанатына катышууга чакырды. Мухаммедкалый Абылгазиев шериктештик мурдагы советтик мейкиндикте бардык интеграциялык процесстердин негизи болуп туруп, ар тараптуу кызматташууну өнүктүрүү үчүн маанилүү сүйлөшүү аянтчасы бойдон калаарын белгиледи. Өкмөт башчы аянтта инновациялык өнүгүү маселелеринин камтылышы кубандырганын, 2020 жылга чейинки мезгилде мамлекеттер аралык инновациялык кызматташуунун максаттуу программасын таасирдүү ишке ашырууга терең ишеним арткандыгын билдирди. Ал ошондой эле жашыл технологияларды пайдалануу жаатында кызматташууга өзгөчө көңүл бурду жана алдыңкы энергетикалык технологияларды иштеп чыгуу тармагында кызматташуу концепциясын ишке ашыруунун иш-чаралардын планы боюнча биргелешкен иштерди күчтөндүрө тургандыгын ырастады. Учитывая актуальность проблемы загрязнения окружающей среды, правительство Кыргызстана будет уделять повышенное внимание сотрудничеству в области использования зеленых технологий и усилить совместную работу по плану первоочередных мероприятий по реализации концепции сотрудничества в области инновационного развития энергетики и разработки передовых энергетических технологий. В целях поддержания тенденции и создания максимально благоприятных условий для роста взаимного товарооборота кыргызская сторона в рамках реализации договора о зоне свободной торговли призывает продолжить постоянную работу по снижению количества защитных мер и барьеров в торговле.
Мы поддерживаем скорейшее подписание соглашения о свободной торговле услугами, которое будет надежной основой для расширения возможностей на рынках современных услуг. Балдардын онкогематология корпусунун курулушу аягына чыгарылат. Бул маселе премьер-министрдин жумушчу кеңешмесинде талкууланды. Оорукананын корпусунун курулушу республиканын чыныгы бюджеттик мүмкүнчүлүктөрүн эске алуу менен мыйзамдын алкагында аягына чыгарылат, деди Мухаммедкалый Абылгазиев. Кеңешмеде 2 линиялык тездеткичтерди сатып алуу маселеси талкууланды. Кумтор Гол компаниядан которулган каражаттар Финансы министрлигинин борбордук казначылыгынын өлкөнүн улуттук банкында ачылган мультивалюталык эсебине которулат. Премьер-министр архитектура курулуш жана турак чай чарбасы агенттигине 1 айлык мөөнөттө киргизилген өзгөртүүлөрдү эске алуу менен курулуштун долбоордук сметалык иш кагаздарын сунуштоону тапшырды. Бекитилген долбоорсуз онкогематология жан корпусунун куруу бул кылмыштык шалаакылык чегиндеги толук түрдөгү жоопкерчиликсиз 601,3 миллион сом деген сан кайдан чыкканы тууралуу суроого эгерде долбоор жок болсо так жооп жок. Мунун баарын дыкат карап тактап чыгуу керек деп белгиледи өкмөт башчы. Мухаммедкалый Абылгазиев Бишкектеги көчөлөрдүн реконструкциялоонун жүрүшү менен таанышты. Атап айтканда өкмөт башчы Айтматов проспектисиндеги Семетей жана Масалиев көчөлөрүнүн кесилишиндеги жол тилкесин көрүп чыкты. Кала башчы Албек Ибраимовдун айтымында бүгүнкү күндө аталган тилкедеги курулуш иштери дээрлик жыйынтыкталган. Айылдамаларга жана жол жээктерине асфальт төшөө, жол белгилерин чийүү жана орнотуу иштери аткарылууда. Бишкектин унаа жолдорун калыбына келтирүү долбоорунун алкагында Кытай Эл Республикасынын өкмөтү тарабынан сунушталган гранттык каражаттын эсебинен жалпысынан борбордун 23 көчөсү калыбына келтирилмекчи. Премьер-министр белгилегендей, шаардыктарга ыңгайсыздыктар жаралбашы үчүн бардык зарыл курулуш иштери өз мөөнөтүндө жыйынтыкталышы тийиш. Мухаммедкалый Абылгазиев борбордук көчөлөрдүн сапаттуу реконструкциялашына өзгөчө көңүл бурулуусу тийиштигине басым жасады. Премьер-министр Дүйнөлүк банктын борбордук Азия боюнча аймактык директору менен кызматташуунун келечектүү багыттарын талкуулады. Өкмөт башчынын айтымында Дүйнөлүк банк Кыргызстан үчүн өнүгүү боюнча маанилүү өнөктөш болуп саналат. Мухаммедкалый Абылгазиев өкмөттүн жаңы курамынын ишиндеги артыкчылыктардын бири катары мамлекеттик башкаруунун натыйжалуулугун, экономиканы санариптештирүүнү, аймактарды өнүктүрүүнү, чакан жана орто ишкерликти колдоону бөлүп көрсөттү. Мындан тышкары өкмөт башчынын айтымында билим берүү, социалдык өнүктүрүү, энергетика, туризм, оор жана жеңил өнөр жай жана жарандардын жашоосун комплексти жакшыртуу тармактарына өзгөчө көңүл бурулат. Дүйнөлүк банктын аймактагы директору белгилегендей, президент Сооронбай Жээнбековдун Дүйнөлүк банктын Европа жана Борбор Азия боюнча вице-президенти Сирил Мюллер менен жолугушуусунан кийин өлкөнүн аймактарын өнүктүрүүгө багытталган долбоорлорду каржылоо артыкчылыктуу катары аныкталганын баса көрсөттү. Премьер-министр Улуттук тарых музейин реконструкция маселеси боюнча кеңешме өткөрдү. Өкмөт башчыга курулуш иштеринин жүрүшү, экспонаттар менен камсыздоо, ошондой эле экспозициялар концепциясы жана музейдин бизнес планы тууралуу маалымдады. Мамлекеттик тарых музейинин директору Кеңешмек Алмакүчүков азыркы учурда реконструкция дээрлик аяктап калганын, медиа станцияларды жана интерактивдик үстөлдөрдү бир нече тилдеги кеңири маалымат менен ишке киргизүүгө даярдык жүрүп жатканын билдирди. Мухаммедкалый Абылгазиев музейдин реконструкциясын аяктоо жана бюджеттик каражаттарды жалдоо сараптоону камсыздоо иштерин күчөтүүнү тапшырды. Музейди оңдоонун жүрүшүндө каржылык бузуулар фактыларын укук коргоо органдарынын текшерүүсү, анын ачылыш мөөнөтүнө таасирин тийгизбөөсү зарыл деп баса белгиледи премьер-министр. Чакан жана орто бизнесине каржылык ресурстардын жеткиликтүүлүгүн жакшыртуу, аймактарды өнүктүрүүнүн негизи. Премьер-министр кепилдик фондду келечектүү долбоору бар. Бирок аларды ишке ашырууга насыя алуу үчүн жетиштүү күрөөсү жок ишкерлерге жардам көрсөтүү максатында түзүлгөнүн белгиледи. Өкмөт тарабынан өлкөнүн 20 сынамык шаарынын базасында өсүү долбоорлорун түзүүгө багытталган 2018-2020 жылдар мезгилине аймактык саясатынын концепциясы кабыл алынды. Фонд өз ишинде облустарда жаңы өндүрүштөрдү түзүүгө багытталган долбоорлорду колдоого артыкчылык берүүсү зарыл, деди Мухаммедкалый Абылгазиев. Ал Улуттук банк менен кепилдик фонддун 49% сатып алуу жолу менен анын түзүүчүлөр курамына кирүү жана уюмдун уставдык капиталына 650 миллион сомду киргизүү маселесин иштеп чыгууну тапшырды. Бул кадам күрөө жетишсиздиги учурунда чакан жана орто бизнестин каржылык ресурстарга жеткиликтүүлүгүн жакшыртууга шарт түзөт жана президент тарабынан жарыяланган 2018 жыл аймактарды өнүктүрүү жылынын алкагында ишкерликтин өсүүсүнүн катализатору болот деп белгиледи Мухаммедкалый Абылгазиев.
Премьер-министр Бишкек жылуулук электр борборуна барды. Анда ишкананын келерки жылытуу мезгилине даярдоо боюнча оңдоо иштеринин жүрүшү, турбиналык жана буу казандар цехинин, жаңы блоктордун машиналык залдарын жана Бишкек жебиндеги негизги башкаруу шитинин иши менен таанышты. Андан соң ал химиялык суу тазалоочу цехтин курулушу үчүн каралган тилкени көрүп чыкты. Учурда аталган тилкедеги монтаждык иштер архитектуралык пландаштыруу шарттарын алуу зарылдыгына байланыштуу Мамекотехинспекциянын чечими менен токтотулган. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев химиялык суу тазалоочу цехтин курулушун белгилеген мөөнөттө жыйынтыкты алышын камсыздоо үчүн макулдашуу жана тийиштүү уруксат документтерин алуу маселесин тездетүүнү тапшырды. Премьер-министр өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кризистик кырдаалдарда башкаруу борборунун ишмердиги менен таанышты. Өкмөт башчыга бирдиктүү маалыматтык башкаруу тутумунун бардык мүмкүнчүлүктөрү тууралуу маалымат беришти. Тутум алдын ала билдирүү, эскертүү жана кесепеттерди жоюу болуп 3 компоненттен турат. Ошондой эле бирдиктүү мөөнөттүк диспетчердик 112 кызматы түзүлдү. Мухаммедкалый Абылгазиев бирдиктүү маалыматтык башкаруу тутуму кризистик кырдаалдарда жооп кайтаруунун ыкчамдыгын камсыздап, чечим кабыл алуу убактысын кыскартаарын жана бул өз кезегинде калктын коопсуздугун камсыздоого оң таасирин берерин белгиледи. Саламатсыздарбы, эфирде Кыргыз өкмөтүндө биз транспорттук каражаттарды кайра каттоо туурасында маек курабыз. Эмне үчүн бул процедура жеңилдетилген негизде жүрүүдө бизге мамлекеттик каттоо кызматынын кыймылдуу мүлктү каттоо бөлүмүнүн башчысы Усейн Касмалиев айтып берет. Кош келипсиз. Автотранспорттук каражаттарды кайра каттоо бизде үстүстө жылдын 2-апрелден бери жүрүүдө. Бул коопсуз шаардын алкагында жүрүп жатканы белгилүү. Бул аракеттердин маанилүүлүгүн дагы бир ирет эске салып кетсеңиз. Биздин жарандар жанагы ишеним каттарын алып атат да. Ишеним каттын баасы бул биринчиден ишеним кат бул эч кандай жанагындай укук бербейт автотранспортко. Бул жөн эле жана автотранспорттун ээсинин өкүлү катары болуп саналат. Ошого байланыштуу бул ишеним катты алып, бул мисалы ишеним кат 700 сомдон 1000 сомго чейин болот. Албетте биздин жарандар жанагы жеңил жагын карап жана арзан жагын карап ишеним кат жана нотариалдык конторалардан ишеним кат алып жатышат да. Бирок буга байланыштуу азыркы күнү көп жарандарыбыз ушу ишеним каттын айынан, ишеним каттын артынан көп кыйынчылыктарга, көп жанагындай түйшүктөргө дуушар болуп жатат да. Бул улуттук компанияда эмнеси жеңилдетилип атат? Мисалы, кайра каттоодо бул биринчиден мамлекеттик казнага жыйым алынат. Кыргыз Республикасынын жол фонду жөнүндө мыйзамдын негизинде каттоодо жана кайра каттоодо 1% жана 5% жыйым алынат да. Ушу кайра каттоодо жанагы автотранспорттук каражаттардын орточо баасынан 1% жыйым ушу толугу менен мамлекеттик бюджетке түшөт да. Ушул жыйымды ушул азыркы жеңилдетилген компаниянын алкагында 10 эсе арзандатырып, ушу биздин Кыргыз Республикасынын өкмөтү биздин жарандарыбызга чоң мүмкүнчүлүк берип атат да. Чоң мүмкүнчүлүк берип, ушу жана ишеним кат менен жүргөн, жана ишеним кат албай эле жөн эле автотранспортты мындай эле сатып алып эле акчасын берип эле айдап жүргөн жарандарга ушу кайра каттоодон өткөрүп, ушу өзүнүн намына катталып же өзүнүн бир тууганын же досунун намына каттап алганга ушуна мүмкүнчүлүк берип атат да. Бул мисалы айтып кеткенде орточо эсеп менен мисалы ушул 1% жыйым мисалы бир 5000-6000 сом турса, ушул жеңилдетилген компаниянын учурунда 2-апрелден 2-июлга чейин бул жыйым 500-600 эле сомду түзөт да. Мындайча айтканда бир 10 эсе ушул жыйымды арзандатырып берип атат. Мындан тышкары кошумча кылып, мисалы кайра каттоо жүргүзгөндө жаңы каттоо күбөлүгүн берет. Транспорттук каражаттын каттоо күбөлүгүнүн баасы мисалы бланкынын баасы өзү 850 сом, мындай айтканда 10 евро түзөт да. Ошол каттоо күбөлүгүнө дагы мүмкүнчүлүк берип атат. Баягы аны алмаштырбай эле ошо эски өзүнүн айдап жүргөн каттоо күбөлүгүнүн ичине эле өзгөчө белгилерине жаңы ээсинин аты жөнүн жазып, жана ошондой эле жанагы кайсы каттоо бөлүмүндө каттоодо жүргүзгөнүн жазып, жанагы мөөрлөрүн коюп, ошонун үчүн да акча албай эле ошону бекер берип, андан тышкары жана мамлекеттик белгилери үчүн дагы негизи мамлекеттик белгилердин баалары да бир 900 сом түзөт. Аны дагы бекер эле ошо эски колдонууда жүргөн мамлекеттик белгилерин эле өзүнө бекитип берген тууралуу ушу токтомдо жазылган да. Ошону менен биздин жарандарга бир 3000-4000 сомго чейин жанагы
кыймылдаткыч көлөмү чоң жылы жаңы автоунааларга мисалы 5.000-6.000 сомго чейин чоң мындай экономия болуп атат да. Азыркы күндө ошо бир 300 сомдон 1000 сомго чейин эле кайра каттоодон өткөрүп алып атышат биздин жарандарчы. Автотранспорттук каражаттарды кайра каттоо эгерде ошол эле камера видео фиксациялар жолдордо иштеп калса, кандай ошол башаламандыктарды алдын алууга жардам берет? Биздин жарандар көп туура эмес түшүнүп, ишеним каттын негизи маңызын туура эмес түшүнүп жүрүшөт да. Ишеним кат бул жөн эле жанагы ээсинин өкүлү катары болот да, саналат. Толугу менен жоопкерчилик ошо автоунаанын менен байланышкан жол кырсыгы болобу, же бир кандай бир кылмыш болобу, ошон менен бүт байланышкан нерселердин баары толугу менен ушу автотранспорт каражаттын каттоо күбөлүгүндө жазылган ээсине барат да. Жана ошондой эле салыктар, айыптар бүт толугу менен ээсинин дарегине барат да. Эгер могу азыркы күнү акылдуу шаар кирип калып, жанагындай жолдо биздин жол чоң перекресттоктор деп коебуз, жол кесилиштеринде камералар орнотулуп, жанагы эметип калса, бүт айыптар толугу менен ошо ээсинин дарегине барат да. Андан тышкары азыркы күнү жана автоматташтырылган маалыматтык система коюлду. Каттоо автотранспорт каражаттарын каттоо боюнча ушундай маалыматташтырган система коюлду. Ал толугу менен салык кызматынын автоматташтырылган системасы менен айкалыштырылган да. Бул интеграция болгон да. Азыркы күндө салыктар дагы ошол ээсинин дарегине бара баштайт да. Бул ээси машинени сатып ийгенде карабастан толугу менен ошо ээсине келе берет, салыктар дагы, айыптар дагы. Ал эми сатып алуучуга бул кандай чоң жардам болот? Анткени эгер сатып алуучу өзүнүн намына каттап албаса, ошо сатып ийген адам биздин жарандык кодекстин негизинде ишеним кат менен саткан адам каалаган учурунда, мисалы бүгүн сатса, эртеси күнү эле ошол ишеним катты жокко чыгарып, кайра өзүнүн автоунаасын талап кылганга укугу бар да. И сот ошону толугу менен ага өткөрүп берет. Анан ишеним кат менен сатып алган адам дагы, мисалы ошол ээси бир кандай бир себептер менен кайтыш болуп кетсе дагы, анын мураскорлор менен чоң көйгөй жаратат да. Кийин ошол автоунааны өзүнүн намына өткөрүп алуу боюнча мураскорлор менен жана наследниктер менен да аябай чоң проблема болот да. Ошол тууралуу да ал ошол компаниянын негизинде өзүнүн атына каттап алган туура болот да. Бүгүнкү күндө жарандар ошол жеңилдетилген процедуралар менен кандай колдонуп жатышат? Жеңилдетилген мезгил бул жанагы жеке жактарга гана, анан жана биринчи каттоого гана тиешеси бар да. Юридикалык жактар жанагы биринчи каттоодо болгондор бул тиешеси жок да. Бул кайра каттоого анан жеке жарандарга гана тиешеси бар. Да, ошону тууралап түшүнүш керек да. Анан мисалы жөнөкөй мезгилде, бул жеңилдетилген мезгил эмес, жөнөкөй мезгилде мисалы ошо 3 эсе азыраак келчү да жарандар. Азыркы күнү мисалы 3 эсе көбүрөөк келип атат да. Бирок буга карабастан мисалы азыркы күнү биз ошо жарандарыбыздан суранып кетебиз, кичине анча-мынча биздин территориалдык бөлүмдөрдө кичине чоңураак көбүрөөк кезектер болуп атат. Ошо кезектерди, очередтерди деп атабыз. Ошо очередтерди туура түшүнүк менен кабыл алыш керек. Анткени биздин мамлекеттик кызматкерлер ушу Кыргыз Республикасы боюнча негизи толугу менен алганда 91 эле мамлекеттик кызматкер кызмат көрсөтүп атат. Бул 3 эсе көбөйгөнүнө карабастан ошо акыркы баягы посетительге чейин көрүп, ушуну толугу менен кызматын көрсөткөнгө аракетин көрсөтүп жатышат да. Чындыгында бияка эч кандай деле көп документ талап кылынбайт. Биринчиден автоунаанын өзүнүн жанагы каттоо көбөлүгү керек. Свидетельство о регистрации транспортных средств, же мындайча айтканда, жөнөкөй тил менен айтканда техпаспорт деп айтышат жарандардын арасында. Техпаспорты автоунаанын, автоунаа өзү биринчи керек, өзү керек. Анан эгер жанагындай ишеним кат менен берилген болсо, ошо ишеним кат өзү керек. Ишеним каттын мөөнөтү өтүп кетпеш керек, действующий болуш керек да. Андан тышкары сатып алуучу менен сатуучу өзү паспорттар менен өзүлөрү керек да. Сизге келип маалымат берип кеткениңизге чоң рахмат. Биз бүгүн транспорттук каражаттарды каттоо туурасында маек курдук. Маектешкен мен Жеңишгүл Шабданбекова. Саламатта калыңыздар.